Кыздар, барыңыздарга чоң салам. Кийинки дагы бир даамдуу салатыбыз баклажан жана тууктун этинен жасалмакчы. Ал үчүн алгач тууктун төш этин туурап алабыз. 3 бурчтуу, тик бурчтуу же чарчык кылып туура берсек болот. Өтө чоң эмес, өтө майда эмес кылып туурап татымалдарды кошобуз. Туз, бир аз кара мурч, кызыл таттуу калемпир, бул паприка, ошондой эле жүгөрүнүн же картошканын крахмалынан бир аз кошуп, соевый соус жана бир жумуртканы чагып, жакшылап аралаштырып, жарым сааттай тыныктырып, маринадтап коюп коебуз. Ага чейин башка азыктарыбызды даярдай берсек болот. Ошондой эле баклажанды дагы алдын ала туурап, туздуу сууга чылап 10-15 мүнөттөй коюп коебуз. Баклажанды мен 3 бурчтуу кылып туурап алдым. 4кө бөлүп, андан кийин мына ушинтип кыйгаштатып туурап алабыз. Муздак суу жана жарым аш кашыктай туз кошуп, тыныктырып коебуз. Бадыранды дагы дал ушундай жол менен эле 4кө бөлүп 3 бурчтуу формасында туурап алабыз. Помидордун майдарактарын алдым. Ошондой эле черри помидорун дагы колдонсок болот. Ал эми салат жалбырактарын, ошондой эле башка дагы көк чөптөрдү алдын ала жууп, тазалап, кургатып коюп, андан кийин салаттарга колдонгон жакшы негизи. Эгер мага окшоп чөптөрдү көп колдонсоңуздар, анда мына ушундай сушилканын болгону абдан ыңгайлуу экен. Эгер сушилка жок болсо, өткөнкү видеолордо дагы көрсөткөм. Муздак сууга чөптөрдү салып коюп, 10-15 мүнөт, жарым саатка чейин кытырап сонун болуп калат. Ошондо жууп тазалап, кургатып, контейнерге же мына ушундай салфан баштыктарга салып, муздаткычка салып коюп, андан кийин колдонсок дагы абдан ыңгайлуу. Эми баклажан суусун жакшылап сыгып алып, крахмалга аралаштырып кууруйбуз. Крахмалды мен ар дайым жүгөрүнүн крахмалын колдоном. Ошондой эле кууруунун алдында гана аралаштырабыз. Эгер алдын ала аралаштырып коюп койсоңуз, албетте нымдашып калат. Ошондуктан аралаштырып эле дароо кууруй баштайбыз. Өсүмдүк майын жакшылап ысытып алып, баардыгын бир салбайбыз, бөлүп салып кууруйбуз. Мына ушинтип бөлүп ысык майга салып, күчтүү отто кууруй беребиз. Улам тынбастан аралаштырып турабыз. Ичи жумшак болуп, ал эми сырты кытырап, баардык жагы тегиз кызарганча кууруп алабыз дагы. Чыгарып, майын жакшылап сарыктырып, кагаз сүлгүнүн бетине чыгара беребиз. Артынан эле ошол эле майга ысык кезинде тууктун этин салып кууруйбуз. Баклажанды кандай куурусак, тууктун этин дагы дал ошондой жол менен кууруп алабыз. Маринаддагы ашыкча суюктуктун бизге кереги жок. Ошондуктан баардыгын бир салбастан бөлүп, улам аралаштырып, күчтүү отто кууруй беребиз. Тез эле бышат, 2-3 мүнөттө ичи жумшак болуп, ал эми сырты мына ушинтип кызарып чыкканча кууруп, кагаз сүлгүнүн бетине чыгара беребиз. Ал эми салатты болсо дасторконго коердун алдында чогулткан жакшы. Салат жалбырактарына бычак тийгизбестен жөн гана колубуз менен чоң үзүп, бадыраңды, помидорду, тооктун этин, баклажанды салып, көк чөптөрдөн болсо кинза чөбүн чоң туурап эле салабыз. Эгер кинзаны жактырбасаңыз, анда укроп, петрушканы деле кошсоңуз болот. Сарымсакты болсо майда сүргүчтөн өткөрөбүз. Татымалдардан бир аз кара мурч кошобуз.
дал ушул даяр кисло-сладкий соус менен аралаштырабыз. Салатыбыз кургак болуп калбаш үчүн бир аз лимондун ширесин сыгып койсок болот. Ошондой эле соевый соустан кошуп, бардыгын аралаштырып, татымына жараша эгер керек болсо бир аз туз себелеп коебуз аягында. Сыр фитаксаны салаттын бетине кооздук үчүн колдонобуз. Майдараак кылып 3 бурчтуу кылып туурасак болот. Ошондой эле жаңгактардан кедровый орех бир аз кууруп алсак, кытырап өзүнүн даамы ачылат. Кыздар, мына ушинтип салатыбыз дагы даяр болду. Көрүктүү, даамдуу, сонун салаттардын бири. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жагат деген үмүттөмүн. Тамагыңыздар ар дайым таттуу болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.